Саламатсызбы кымбаттуу көрөрман. Бул күндөрү Украинадагы согушту токтотуу боюнча Америка сунуштаган тынчтык планы жабык эшик артында дагы жалпыга маалымдоо каражаттарында дагы кызуу талкууланып жаткан учуру. Мен силерге кыска негизгилерине токтолсом. Американын атайын чабарманы Стив Уитков жана Трамптын күйөө баласы Кушнер Зеленскийди, Путинди чегинүүгө барууга жана тынчтык планын кабыл алууга түртүп жатат. Белгилүү болгондой, Зеленский телефон аркылуу бул сүйлөшүүлөргө да кошулган. Сүйлөшүүлөр болсо Американын Флорида штатында өтүп жатат. Ага Зеленский телефон аркылуу кошулуп, сүйлөшүүлөр негизинен конструктивдүү жана маңыздуу болгонун айтты. Анда негизинен эмнелер сөз болуп жатат? Анда Украинага коопсуздук кепилдигин берүү жана Украинанын аймактык бүтүндүгүн сактап калуу боюнча аракеттер жүрүп жатат. Тагыраак айтканда, дал ушул пункттар боюнча тараптар бир ымалага келишүүгө аракет кылып жатат. Ал эми ошол эле учурда Трамп эки тарапты тең кандайдыр бир чегинүүгө барып, тынчтык планын кабыл алууга үндөгөнү белгилүү болду. Ал эми Орусия бул сүйлөшүүлөрдү Украина аскерлерин Донбасстын аймагынан чыгарып кетүүгө чакырып жатат экен. Дал ушул өзүнүн талабынан кайтпай келатат көптөн бери. Ага ылайык Украина аскерлери бүтүндөй Донбасс аймагын өзүнө каратып алууну көздөп жатат. Ал эми бул маселе өтө назик бир маселелердин бири болгондуктан дал ушул сүйлөшүүдө алдыга жылбай аткан же болбосо ушул маселени тактай чече албай аткан маселелердин бири болуп атат. Сүйлөшүүлөрдөгү дагы бир негизги маселелердин бири бул Орусия башынан баштап эле Украина аскерлерин Донбасстан бүтүндөй чыгарып кетүүнү талап кылып, ошонун талабын улантып келет. Ал эми ага ылайык бүгүнкү күндө Украин аскерлери дали да болсо Донбасстын кандайдыр бир бөлүгүн ээлеп турган болсо, ошол жагынан аскерлерин чыгарып кетиш керек. Демек, тагыраак айтканда, Орусия бүтүндөй Донбасстын аймагын азырынча ээлей элек. Ошол Донбасстын аймагында согуш дали уланып жаткандыктан, Украин аскерлерин чыгарып кетүүнү орус тарап талап кылып жатат. Бул орус тараптын негизги талаптарынын бири. Ушул талапты өздөрү коюп, ушул талап аткарылмайын, тынчтык планын кабыл албайбыз деген пикирин билдирип келишет. Ал эми бул маселе боюнча серепчи Мирбек Маматкасымды кепке тарттык. Алгачкы суроо төмөндөгүдөй. Бул сүйлөшүүлөр качан бүтөт? Тынчтык келишимине кол коюу убактысына менин оюмча 2 ай 3 ай убакыт бар. Бул жерде биз даана белгилеп өтүшүбүз керек. Азыркы учурда бул жерде 3 тарап иштеп аткан болсо, Орусия, Украина жана АКШ булардын экөөсү тез бүтүшүнө кызыктар. Бул Украина, себеби алар бул согуштан жабыр тартып атат. Экинчи кызыктар тарап Дональд Трамп, анткени ал канчалык эртерээк бүтүрсө, ошончолук бул согушту токтоткондугу үчүн атак даңкка ээ боло алат. Ал эми Орусия тарап согуш тез бүтүшүнө анчалык деле кызыктар эмес болушу мүмкүн, анткени буга чейинки Орусиянын бийлигинин аракеттери буга тастык болуп келе жатат. Бул жерде дагы бир оюнчу бар да. Анткени бул оюнчу көптөн бери Украинага аскерий жактан, акчалай жактан ар тараптан колдоо көрсөтүп келет. Бул евро биримдик. Бул жерде евро биримдиктин ролу кандай болуп калат? Евро биримдик бул жерде Дональд Трамп менен сүйлөшүү аркылуу анын позициясына таасир этүүчү катары гана иштеп атат. Евро биримдик өзү бул келишимдердин, бул сүйлөшүүлөрдүн конкреттүү катышуучу фигурасы эмес азыр. Алар НАТОнун мүчөсү болуп, НАТОнун бирок алсызыраак мүчөсү болгон үчүн, булардын коопсуздугуна кепилдик берген негизги мамлекет бул АКШ болгон үчүн, булар ошол АКШнын айтканынан чыга албайт. Болгону АКШнын позициясына булар таасир эте алат. Канчалык деңгээлде таасир эте алат? Эгерде план кабыл алынган күндө дагы Украинанын кызыкчылыгы эске алынбаса, евро биримдик өзүнчө Украинаны колдоп согушту улантып кетүүгө же болбосо кепилдик берүүгө дарамети жетеби? Бул суроомузга так жооп айтуу кыйын, себеби мындай түшүнүшүбүз керек, Европа мамлекеттери бардыгы негизинен парламенттик демократиялык республикалар, алар өздөрүнүн шайлоочуларынан аябай көз каранды. Азыр Европа мамлекеттеринде оңчулдардын таасири элге аябай катуу жүрүп жатат. Оңчулдар болсо көбүрөөк билесиңер, өздөрүнүн улутунун, өзүнүн мамлекетинин кызыкчылыгына көбүрөөк басым жасайт дагы. Мындай жалпы мындай демократиялык баалуулуктарды жайылтуу, башкаларга жардам берүү деген маселелерди анча жакшы көрбөйт. Ошондуктан алар АКШ катышпай койсо эгерде Украинага жардам берүүгө,
анда Европа мамлекеттери баары тегиз эмеге Украинага жардам бере алат дегенден алысмын. Бирок арасында кээ бирлери, мисалы Улуу Британия, Швеция, Польша, мына ошол үчөөнү айта алам, үчөө жардам берүүсүн токтотпойт. Ушул күндөгү, ушул сааттагы акыркы мендеги кабар боюнча, бул тынчтык планын ишке ашырууга аракет кылып аткан демилгечи болгон АКШнын президенти Дональд Трамп конкреттүү бир позицияга келип токтолуптур. Анын мамлекеттик катчысы Марко Рубио билдирди. Анын айтканы боюнча Дональд Трамп биринчи жолу Украина бул жабырлануучу тарап экенин, ал эми Орусия бул согуштун себепкери экенин өзүнүн билдирүүсүндө буларды камтып айтыптыр. Бул өтө маанилүү нерсе, себеби буга чейин Дональд Трамптын бардык билдирүүлөрү эки тарапты тең күнөөлүү катары, эки тарап тең согушту бир убакта баштагандай мамиле жасап жүргөн болчу. Эми бул жаңы позициядан ошодон аттанып, келишимдер бир аз өзгөрүшү мүмкүн. Азыр тынчтык планын ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, кээ бир нерселер ачыкталды, алар боюнча кээ бир нерселерди аз талкуулап көрсөк болот. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк басылмалардын башкы бетинен түшпөй келаткан дал ушул Украинадагы согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр кызуу жүрүп жаткан учурда биз дали да болсо сиздерге соңку маалыматтарды берип, сиздерди кабардар кылууга аракет кылабыз. Ал эми сиздер бизге кошулуп, жакты белгисин басууну унутпаңыздар.